бизди бир өзүккө бекиткен, уюткан, бириктирген бир касиет бар. Ал биздин наркыбыз. Бул кыргыз калкынын, кыргыз тарыхынын, көчмөндөрдүн, кыргыз журтунун өзөгү. Азыркы тил менен айтканда анын конституциясы. Наркта улам болгон көрүнүштөрдү, окуяларды укумдан тукумга, уруудан ар бир үйгө бала чака кокту колотко жеткирген бир касиет. Ушунун баары жүрөгүбүздө атанын каны, эненин сүтү менен ошо күнгө чейин келип жетти. Бул мыйзамдан күчтүү. Муну эч ким үйрөтпөсө деле каны менен, оозанган сүтү менен кыргыз баласынын иш аракетинде жылт этип эле кайра чыга берет. Кээ бир ысык баштар айтып атпайбы, биз нарк жөнүндө мыйзам жасабыз деп. Нарк батпайт. Нарк күнүгө мен бир эле окуяны айтып өтөйүн. Болгон окуяны кайталап эле айта берейин. Мындан бир 5-6 жыл мурда азыр экс-министр, мурдагы депутат Каныбек Иманалиев болуп, бир топ депутаттар болуп, Тыныбек Манашчынын эстелигин ачканы барып калдык. Далдайган жакшы эстелик курулду. Биз эл чогулуп эстелик оролуп турат. Анан эле борон чапкын, шамал башталып кетти. Баарыбыз эстелик түбүнө корголодук да. Анан бир эле байбиче доолдайды жамынып ордунан турбайт. Доолдай деген сөз этек жеңи жок, мындай жамына коюп, алдынан байлап койгон чепкен сыяктанганда, ушундай кыргыздын сөзү бар, ушундай кийими бар. Доолдайды жамынып алып эле ордунан жылбай отуруп алды. Анан айтты, каке барып келчи, байбичеге орун берелик. Далдага келип отура турсун, өтөрү менен биз эстеликти ачабыз дейт. Анан Каныбек барып, байбиче менен сүйлөшүп, анан көзүн алай толуп кайра келатат. Эмне болду десем, ордунан турбай койду. Неге турбайт экен, биз менен кайра чыгат десем, бул кайнатам, жанына барып отуруп калсам, далымды салып калам деген экен кайран киши. Эми ушу байбичени бирөө үйрөткөн эмес, окуткан эмес, кайнатаңа далыңды салбы деп, таш эстелик. Бул азыркы кыргыз эл акыны Табылды Актановдун апасы. Бул байбиче тирүү, 97 жашка келди. Анан муну эч ким окуткан жок да, сен ушундай бол, кайнатаң аркаңды салба. Эч ким канында да. Ошо көрүп алып, эстеликти көрүп алып, мен кайнатама далымды салат экенмин деп, отурбай суу болуп отурду ошол жердечи. Бир 7-8 депутат, бир топ киши ошо жого күбө болдук.